16 декабрда өлкөнүн жогорку окуу жайларынын эң мыкты делген студенттерине президенттик стипендия тапшырылды. Жалпы 70 студент президенттик стипендияга ээ болушту. Алардын катарында Баткенден келген 4 студент бар. Аларды жетектеп келген Баткен мамлекеттик университетинин окутуучусу Айша Абдиева жана студенттер кубанычтары менен бөлүшүп, Биздин салам медиага маек курушту. Биз ошол президенттик стипендияга тандаганда ошол олимпиададан орун алган, студенттердин олимпиадасынан орундарды алган, анан илимий изилдөө иштерин жүргүзүп, макалалар жарыкка чыккан, анан спорттук жетишкендиктери бар студенттерди тандап алабыз. Баткен мамлекеттик университети Баткен облусундагы жападан жалгыз жогорку окуу жай. Ошол учурда биздин окуу жайыбыз өсүп өнүгүүдө, анткени көптөгөн имараттар курулуп атат. Дүйнөлүк окуу жайлар менен тышкы байланыштар күчү алып, мобилдештирүү боюнча студенттерибиз, мугалимдерибиз чет өлкөлөргө барып, ошол тажрыйба алмашып келүүдө. Ошондой эле илим-постдордун да саны өсүп, анан жыл сайын ошол президенттик стипендиянын ээлери чыгып атат студенттердин арасынан. Ошондой эле жакында биздин 5 студентибиз СНГ боюнча КМШ өлкөлөрүнүн арасындагы мыкты студенттердин конкурсуна катышып жеңип алышты. Мен бул стипендияга жетишимдин себептери мен көптөгөн илимий конференцияларга катыштым. Ошондой эле ошол жазган баяндамаларымды жарыяладым көптөгөн газеталарга. Ошондой эле олимпиадалардан орун алдым Баткен мамлекеттик университетинин окуу түзүмдүк бөлүмүнөн. Ошондой эле жалпы түштүк регионалдык, жалпы жогорку окуу жайлар арасында болгон олимпиададан дагы белгилүү орундарга жетиштим. Президенттик стипендия бул менин 3 жылдык максатым болуп келген да. Бүгүн президенттик стипендияны колума ала туруп, эми кандай максатты алдыма койсом болот деген суроо өзүмдө пайда болду да. Эми калганыга бир эле эмгек калат экен. Биз буюрса мугалим болобуз. Келечекте мыкты мугалим болуу менин алдыңкы максат. Биз бүгүн ошол президенттик колдон стипендия алып отурабыз. Бул менин бир кыялым болчу да. Ошол бүгүн кыялым орундалып отурат. Аябай сүйүнүп отурам. Жана буга чейин кантип президент стипендияга жетишип калдым, кантип ээлеп калдым. Башында эле окууда жана коомдук иштерде активдүү катышып жүрдүм. Иш чараларда, конференцияларга көп катыштым жана адабий кече тренингтерге катышып, ошолордун сертификаттары, анан олимпиададан месте алганбыз. Ошентип жетишип калдык. Бул албетте бул биздин эле сыймык эмес, бул Баткен мамлекеттик университетинин дагы мугалимдердин, айрыкча биздин кафедра башчы Көчөева Сапар Билечкейдин салымы чоң деп ойлойм. Биз алгач окууга барганда биздин ушул бүтүрүүчү курстарыбыз ушундай чоң ийгиликтерге жетишип келип жатышты да, анан биз ошондо максат койдук, ушундай ийгиликтерге биз да жетели, аракетти кылалы деп. Анан ошол учурдан баштап аракетти баштаганбыз. Жогорку окуу жайлар арасында болуп өткөн конференцияларга катыштык, пленардык жыйындарда докладдарыбызды окуп жүрдүк. Андан окуу жайлар арасында болгон олимпиадаларга, анан баса белгилеп айтып кетчү нерсе, былтыр 2021 жылы Кыргызстандын мыкты студенттер арасында конкурс болгон. Ошол конкурска катышып, ушул көрүп турганыңыздардай ушул медалдын ээси болгонмун. Анан мен өзүм да жеке чыгармачылык менен кичине бош убактымда ырларды деле жазып коем. Ошол жагга деле басым жасадым. Бирок жалпысын айтканда эми баары жыйылып келип, ушул эмгегимдин арты ушул президент стипендиясына алып келди. Азыр алып, сыймыктанып, аябай толкунданып, ушундай сөз менен жеткире алгыс, абалда турабыз, аябай сүйүнүп. Өтө чоң сыймык деп ойлойм. Бул ушунча студенттердин арасынан тандалып, алынып, анан ушул мамлекет башчыбыздын колунан сыйлык алып турган бизге чоң жетишкендик болду да. Эми ушуну менен эле токтобой биз андан ары да кадам таштап, ушул билимибизди тереңдетип, мындан жогорку ийгиликтерге жетишкенге аракет жасайбыз. Бүгүнкү күн аябай сонун өттү. Чындыгында бардык студенттердин арасынан чыгып президенттик колунан алуу да мындай толкундануу,
бир тарабынан сыймыктануу сезим болуп атты. Бирок негизи элечи бул стипендиянын ээси болгондон кийин бизге мындай мотивация эле болду да. Мындан да чоң жетишкендиктерге жетишейик деген ичибизде сезимдер болуп атты. Алдыга койгон максатым бул окууну ийгиликтүү аяктап жана келечекте өзүмдүн профессиямды үлгүлүү мугалим болууну каалайм. Ошол тарых сабагынан ошол келе жаткан келечектеги жаштарга патриоттуулукту жана ошондой эле чек арага жакын жайгашканыбызга байланыштуу ошол чек арада жашаган окуучуларга билим берүүнү каалайм. Университеттеги шарттар сиздерди канааттандырабы? Университетте кандай өзгөчөлүктөрү бар? Университеттеги шарттар бизди өтө жакшы канааттандырат. Баткен мамлекеттик университетинде баардык шарттар жылдан жылга өнүгүп жатат. Баткен мамлекеттик университети жыл сайын өзүнө ар кандай эл аралык долбоорлорду өзүнө тартып келе жатат. Президенттик стипендия биз үчүн сыйлык, окуу жайыбыз үчүн сыймык. Батму алга!